Кара Суу районунун борборуна флагшток орнотулуп, Кыргызстандын мамлекеттик туусу аскерлер тарабынан салтанаттуу түрдө көтөрүлдү. Флагштоктун узуну 38 метр, туунун узуну 11 метр, туурасы 7 метрди түзөт. Ал демөөрчүлөрдүн жардамы менен орнотулду. Долбоор боюнча флагштоктун айланасы корук калынып, жашылдандырылган. Бул ушу мамлекет тарабынан мамлекет карап отурбастан ушу жеке демөөрчү иш алып барганын натыйжасында болду. Бүгүн мына элибизге абдан жакшы туу пайдаланууга берди деп айтсам болот. Биринчиден бул тууну коюп аткан себебибиз мына Кыргыз мамлекетинин туусу дайыма ушул жел берип турсун деген мааниде өзүңүздөр билгендей Кара Суу району көп улуттуу келип, ошол элге бир мындай айтканда бир желектин астында, бир туунун астында ынтымак болсун, мамлекетибизде келечек болсун деген жакшы үмүттөр менен ушул желекти орнотуп алдык. Иш-чара мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө жана элдин биримдигине арналган. Салтанатка президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, жергиликтүү бийлик башчылары жана тургундар катышты. Райондун борборуна флагштокторду орнотуу жаштарды патриоттуулукка, мекенди сүйүүгө үндөп, көп улуттуу эл баары кызыл туу астына биригип, ынтымакта жашоого багытталган. Учурда мамлекеттик символдорго болгон мамиле улам тереңдеп, бийиктеп, аларга болгон сый урмат артып келет. Мамлекеттик желек элди баш коштуруп, бириктирүү, данекерлөө касиетине ээ. Берекелүү Кара Суу районунун көрүнүктүү жерине өлкөнүн символу болгон кызыл туунун көтөрүлүшү жергиликтүү тургундардын да маанайын көтөрдү. Бүгүн Кара Суу жергесинде эң чоң майрам болуп жатат, салтанат. Бул Кара Суу эл үчүн эң чоң кубаныч. Бул Кыргызстаным гүлдөп өнүксүн. Мына бардыгыбыз мына жаш дебе, кары дебе аябай сүйүнүп жатабыз азыр. Кыргызстан ким экен, Кыргызстанды билдириш үчүн каерде болсо туу көтөрүлөт. Ушу туу дайыма көтөрүлүп турсун. Элибизде ушу спортсмендер көбөйө берсин, жаштарыбыз көбөйө берсин, элдин даңкын чыгарган азаматтардан болушулар насип кылсын. Маалымат боюнча, буга чейин райондун айрым аймактарынын кире беришине флагшток орнотулуп, туу көтөрүлгөн. Алардын баары демөөрчүлөрдүн колдоосу менен ишке ашкан. Мырзажигит Маматкерим уулу, Мунар Арзибай уулу, ЛТР, Ош облусу.